чыныгы парламентаризмди, чыныгы парламент кандай болуп иштээрин, эгерде мамлекеттик түзүлүштү, мамлекет эмне экенин жакшы түшүнгөн адамдар, билимдүү адамдар келсе, парламент деген президентти ушундай иштетет. Президент отурбай иштейт, туруп алып иштейт. Ошондой парламент келиш керек. Президентке ошол дагы ыңгайлуу болуш керек. Президент андан көрө өзү айткандай бийликтин парламентти келбеш керек. Парламентке күчтүү адамдар келиш керек. Ошолор иштетет. Өкмөтү дагы, президенти дагы. Татыктуу талапкерге добуш бериңиздер. Атамекен партиясы, Маматаев Улукбек, номер 38. Парламент эмне үчүн керек? Эмне үчүн мен парламентке барат? Келген күндөн баштап, эгерде Кудай буйруп бизди кыргыз эли тандаса, биз ошол парламентке партия менен келсек, биздин принциптер кандай болот? Биз мамлекетти кандай нукка бурабыз? Мамлекет кандай жолдо өнүгөт? Маселе ушунда. Биз чоң максаттарды коюшубуз керек алдыга. Парламент өтө төмөн деңгээлге түшүп кетти. Парламент өзүнүн ишин кылбай калды акыркы жылдары. Парламентарийлер өздөрү дагы аябай майдаланып кетти. Аны эл деле көрүп турду. Кеткен президент аларга эмне деген гана аттарды койгон жок. Бирок парламент, чыныгы парламент болсо ошол сөзгө жеткизбейт эле да. Парламент деген бул оюнчук эмес. Парламент деген элдин өкүлдөрү. Ошолорду артында эл турат. Эгерде чындап парламент болсо. Акчага сатылып келген, мандатын сатып келген адамдар, булар мен аларды эл депутат деп эсептебейм. Неге дегенде, булар акча таркатып депутат болуп келген адамдын эч кандай абири болбойт элдин алдында. Ошондуктан азыркы келаткан парламенттик шайлоодо кандидаттар дагы